Саламат Дастан Талабаевич, мыйзамды колдойм. Мага деген биринчи мэриянын өкүлчүлүгү барбы биякта өкүлдөрү? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Вице-мэр Орунтаев Нурдан. Орунтаев Нурдан мырза, мага сизден менин катыма жооп келген да, Бишкек шаарындагы Панфилова 15 боюнча. Эсиңизде барбы, жокпу азыр? Же эстетип коеюнбу? Эсимде жок экен. Панфилова 15-те акыркы 30 жылдан бери социалдык фонддо көп жылдан бери иштеген жарандарыбыз жашайт да, кызматкерлери. Анан бул кат жөнүндө мен бул адамдар жөнүндө соцфондго кайрылсам, бул имараттын ээси жок экен. Сиздерге кайрылсам, сиз мага жооп берип атасыз. Ээсин билбейм, ээси жок деп. Өкмөткө кайрылсам, өкмөт силерге жөнөттүр, кайра сиздер жооп берип атасыздар да. Сураныч, бири-бириңерге футболить этпей, отписка кылбай, ушул үйдүн формально кимге тиешеси бар, мага таап бергилечи. Уже 6 айдан бери мэрия менен соцфонддун анан өкмөттүн ортосунда бири-бирине пинг-понг ойноп атасыңар да. Бир имараттын ээсин таба албай атабыз. Если силер центрдеги имараттын ээсин таба албай жатсаңар, анда инвентаризация Бишкекте кандай өтүп атканда мен абдан чоң күмөндөмүн да. Сиз эми мындай канча кече келген киши эмессиз. Көп жылдан бери ошол системада иштеп атасыз деп мен түшүнүп атам. Мамлекеттик кызматтын жумушун түшүнөсүз. Анан мын депутаттарга мындай отписка менен жооп бербеңиздер деп мен суранат элем. Бул жазып алсаңыз өзүңүздөргө Панфилова 15. Андан тышкары бул мыйзам ичине кирсе, Восток 5-те 13 жылдан бери иштеп жаткан ар кайсы кесиптеги ошол убакытта эми 2010 жыл берилиптир. Ошол убакытта кызмат бөлмөсүндө берилген адамдар, алар да кайрылган, алардын да катын силерге жөнөтөм. Эгер мыйзам ичине кирсе, ошону чечип бериңиздер деп. Андан кийин дагы бир адрес Суанбердиева 102, 118 квартирада көп жылдан бери мага кайрылган. Бул 1-май администрацияда иштеген кызматкер эжекебиз бар экен, 57-жылкы. Ошол мага окшогон специалисттер, ЖКХ дагы башка мэриянын системасында иштеген специалисттер көппүз. 2010-да алган квартираны мына канча 12 жылдан бери ээ болуп ала албай жатабыз. Уже пенсияга деле чыгып кеттик. Биздин келечегибиз кандай болот деп ушундай кайрылуулар жогорку кеңештин атынан көп келет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзамды коллегалар колдоп берет, мына колдоп атышат Дастан Талабаевич, мен да колдойм. Бирок мэриядан сураныч, жанакы Панфилова 15-тин мага эсин таап бериңиздерчи. Бул мага керек жок. Ал жерде менин эч ким иштебейт да, жашабайт. Бирок ошо жөнөкөй адамдарды абдан кууратып атасыздар. 15 жылдан бери кат жазып атабыз, эч ким көңүл бурбайт дейт. Мен жогорку кеңеш депутаты катары өкмөткө жазсам, өкмөт сиздерге, сиздердин катыма экинчи жолу отписка келип атат. И соцфонд сиздерге шылтап атат, сиз соцфондго шылтап атасыздар. Бир комиссия түзүп бериңиздерчи, Нурдан мырза. Комиссия түзүп, ээсин таап, давайте ушуну аягына чыгарып берели. Жарайт. Рахмат. Эльвира Жаргалбек, мен ошол боюнча мен дагы жоопту берсем, Панфилова 15 боюнча мен дагы эле билем. Соцфонддун жетекчиси менен сүйлөшкөнбүз. Мен айткам, анын милдети бул. Чындыгында ошону казыш керек, кылыш керек. Бул мындай болуп калды да, бул үй бир номер менен, жер менен кетти да, башка адреске. Ошон үчүн менимче соцфонд мына керек болсо мэрия менен звонок менен эле чечсе болот аны, бири-бирине катты жазып. Дастан Талабаевич, Субанбердиева 102 боюнча мен дагы бул кат боюнча администрация президентага да жазгам, мэрияга да жазгам, соцфондко да жаздым. Эми карапайым жүздөн кемирээк адамдардын тагы эчкимге кереги жок окшойт да. Эчкимге кереги жок окшойт. Ошону чечип бериңиздер деп сурап атам. Тескерисинче мен ошону колдоп атам. Соцфонддун жетекчиси ошону кылыш керек да. Мен айткам аны. Госкадастрынын документтерин бүт баарын чыгардым мен. Чыгарып бердим аны. Субанбердиева 102 туура айтасыз. Ошондон мыйзам чыкпады, мыйзам долбоору. Субанбердиева 102-де мисалы бир топ эле жарандар президенттин ачкычтарды алып, президенттер, мурунку президенттер айтышканда, мына белек катары берип атабыз деп. А бирок бул белек кызматтык үй болуп калды да. Мына ошол эле бизде өтө узун киши болчу, жараныбыз. Ал каза болуп калды. Анын туугандары ошол үйдө жашап атат. Эмне кантип үйдөн куйбузбу аларды, кетиребизби? Бул дагы туура эмес болот да. Эми белек катары берилген, эми кандай президент болосун, бирок президент аркылуу алды да. Алыш керек менимче. Мамлекет дагы алдамчы болбош керек да бул жерде. Ошондон мыйзам долбоору пайда болуп калды. Ошондуктан ишенем, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер деп суранат элем да.